Саламатсызбы? Эгер сиз биздин каналда биринчи жолу болсоңуз, анда подписаться кнопкасын жана каңгырочону басып коюңуз. Дал ошондо сиз биздин видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыз. Биздин каналдын өнүгүшүнө салым кошуп жатканыңыз үчүн чоң рахмат. Бишкекте өспүрүмдү бычак менен коркутуп арак сатып бер деген жигит менен кыз кармалышты. Социалдык тармактарда Айнура Темирова аттуу колдонуучу Бишкекте болгон үрөй учурган кылмыш тууралуу кабарлап, милиция кызматкерлери эч кандай чара көрбөй жатканын айткан. Ал мындайча баяндалган: 3-октябрда Глобус Тыналиев түштүк магистрал өспүрүм жээниме 4 чоң адам кол салган. 20-25 курактагы 2 кыз жана 2 эркек бала жээнимден спирт ичимдигин сатып берүүнү талап кылышкан. Ал макул болбой койгондо машинага киргизип, бычак такап коркутушкан. Өлтүрүм деп коркутушкан. Андан кийин таштанды таштаган жакка алып барып, бирөөсү башка тепкилеген. Өлтүрөм сени, союп салам деп коркуткан. Эгер ошол жакта эркек ошол жакта кетип бара жатып, баланы кое беришин талап кылып кыйкырбаса ким билет. Ошол киши кыйкыргандан кийин бала тигилердин колунан качып кутулган. Гипермаркеттин видео камерасында бул окуя тартылып, сакталып калган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин милиция кызматкерлери иш козгогон жок. Жаш бала шок болуп, мээси чайкалып ооруканада жатат. Күнөөлүү тарап ишти жаап койбойбу деп кабатырланабыз. Ошондуктан сиздерден бул маалыматты жайылтууну суранам деген. Ошондой эле видео тасманы жабыркагандар ала албаганын баса белгилеген. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматына байланышканыбызда Барометр КЖ маалымат агенттигине мындай маалымат берди. 3-октябрда Бишкек шаарынын Ленин районунун ички иштер башкармалыгына ТА аттуу жаран арыз менен кайрылган. Арызда Бишкектин Масалиев, Тыналиев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Глобус гипермаркетинин жанында саат 6 чамасында ТБ аттуу 2008-жылы туулган өспүрүм балага серебро деген арак сатып берүүсүн талап кылынган. Андан кийин белгисиз тарапка качып кетишкени тууралуу арыз жазган. Арыздын негизинде иш козголуп, кечээ 7-октябрда Ленин райондук милиция кызматкерлери тарабынан НД 1999-жылы туулган жаран жана СН аттуу 1999-жылы туулган жарандар кармалган. Бүгүнкү күндө иликтөө иштери жүрүп жатканы маалымдалат. Булак Барометр КЖ сайты.